Урматтуу жетекчилер, СИЗО 1-ди качан көчүрөбүз? Кайсы жакка көчөт? Маякта азыр элдин баары мындай депутаттар көтөрүп атышпайбы? Условия содержания депчи. Ошол каяка көчөт, качан көчөт толугу менен? Бул Элвира Жоралбек бул маселе боюнча иш жүрүп атат, бирок азырынча маалымат жок да, биякта качан экени белгисиз. Көчүрүү иштери баштала элек? Жок, баштала элек, каражат да бөлүнө элек. То есть условиялар өзгөрбөйт, анткени ал жерди көчүрөбүз деген пландар бар. Мен туура түшүнүп атамбы? Жок, мен андай айткан жокмун. Шарттары мүмкүн болушунча жакшыртууга аракет кылып атабыз, бирок азыркы учурда жакын арада жок, баары бир башка жакка көчүртөсүздөр да, ошондуктан азырынча там капитальный ремонт ишке кылынбайт эле, ачык айткыла да, эл да түшүнсүн, биз да түшүнөлү да. Ошол суроо болуп атат да. Анан урматтуу ички иштер министринин өкүлдөрү, мына эми журналисттерди сабап кетишти деп көп айтылып атат, эми макул саясат эмес деп жооп берсеңиздер, бирок деген мына азыр эле жаңылыктарда чыгып атат да. Бектурсун Жоробеков, Супер ТВнин журналисти, телефон, бумажнигин уурдап, 4 адам сабап кетиптир, табыла элек деп мына. Ушул 26 октябрдан бүгүн канча болуп кетти? Бир жума өтүп кетти. Бир жумадан бери погончулар табылбай жатасыздарбы ошол кылмышкерлерди? Мен эмне бул маселени көтөрүп атам? Анткени деген, урматтуу жетекчилер, Западный автовокзалга барып, эл менен ошо жактан жолду жасап жаткан учурларда эл менен жолукканда, Ош базарынын тегерегинде абдан көп арыздар түштү да. Мурда жакшы болуп участковыйлар иштечү дейт. Азыр негедир же Ош базардын ууруларынан милиция коруп калганбы, же милиция алар менен, бул элдин сөзү да, кошо иштешип калгансыздарбы базарлардын тегерегинде деп. Бул жалаң гана 1-Май району эмес. Бул ар бир райондо, эми ар бир жаран менен жолуксаңыздар ошондой арыздар болот. Үйүнөн уктап жаткан жеринен ошол Жумабек көчөсүнүн тегерегинде жашаган айым кайрылды да. Мен пенсионермин, 150 000 сомумду уктап жаткан жеримден алып кетишти. Ошол жактын кошунасы уктап жаткан, аялым экөөбүз уктап жаткан жерде телефон мурдап кетти. Арыз жазып каттагандан кийин 1 ай эмес, мына жарым жыл өттү деп тиги аял ыйлап атат. Керек болсо даныларын таап берем. Эми это же дело чести. Правильно? Мындай ууруларды табыш керексиздер. Анан бул маселеге мен жасам, отписка кылбаңыздарчы мага, суранычы. Жооп бериңиздер. Уруксат жооп берем. Урматтуу Элвира Жоралбековна, сиз айткан журналист сабап кеткен боюнча азыр кезде ыкчам тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул окуя түнчүнө болгон. Действительно сабап кетиштир, эсине алып деген. Ал боюнча азыр кезде толук кандуу иштер жүрүп жатат. Буюрса жакында бул кылмыштын эмесин ачабыз. Бирок ар бир кылмыш болгондон кийин кылмыштын ар кандай кылмышты сразу ачып жибергенге мүмкүнчүлүк жок. Кээ бир кылмыштарды ушундай убакыт талап кылат экен. Баягы көйлөр табыш керек, башка өзүнүн ыкчам иштерди жүргүзүш керек. Ошонун негизинде кылмыштын бети ачылат. Сиз айтып жаткан Первомайский району боюнча биз өзүбүз текшерүү жүргүзүп жатабыз. Эмне себептен ушул жерде ачылбай калган фактылар бар деген боюнча териштирүү жүрүп жатат. Сизге толук ошо канча кылмыш болду, канчасы ачылбай турат, эмне жумуштар жүрүп жатат, сизге маалыматты жазып түрдө сизге жөнөтөбүз. Рахмат.